учурда Арманым Азап аттуу ырлары менен таанымал болгон Ильяс Абдыразаков бүгүн Аргумент ТВда конокто. Кош келиңиз. Хош келдим. Рахмат. Кандайсыздар? Эми экран беттеринен көрүнбөй атасыз, өзүңүз эфирден сырткары айтып калдыңыз, ушул сурооңор мени тажатты деп. Ушу экранын бетине көрүнөйүн деп келдим. Азыр сиздердин чакырганыңыздарга байланыштуу. Ошо экранда чыгып турабыз, нет. Урушуп кетпейсизби? Азыр интернет колдонуучулар айтып калат экен да, Ильястын чыгармачылыгы дагы да өссө болмок, аялы колдоо көрсөтпөй койду деген билдирүүлөрүн калтырышыптыр. Буга кандай жооп бересиз? Билбейм, буга өздөрү жооп таап алсын десек. Негизи аялыңыз колдойбу сизди чыгармачылык жакта? Ооба. Аны колдой эле турат, албетте. Мен наоборот иштебейсиңби деп үйдө жатып мындай зеригип калган учурларда туруп ырларыңды жаз, жакта жумуштарың бүтөр, ар жак бер жак деп наоборот эметип турат го дейм, колдоп турат го. Эми кыздар эмете берет да андай кызганып ушундай сөздөрдү айтып коюшу мүмкүн. Аялыңыз кызганбайбы анан чыгармачылыкка кеңири аралашканыңызда? Сизди кыздар жакшы көрөт, ырыңызды жакшы көрөт дегендей. Эми чектен чыкпаш керек деп ойлойм. Кызганганда өзүң биринчи повод бербесең, албетте келинчегибиз деле кызганбайт болуш керек. Өзүбүз эле жанагы ырдап бүтүп, анан ырдап бүткөндөн кийин сүрөткө түшүп, сүрөттөн кийин телефон номерлерди алышат десең, ушинтип калжыңдап баштасаң, албетте любой адам кызганат деп ойлойм. Ошондой учурлар болду эле? Телефон алышып, сүрөттөн кийин. Жок, боло элек. Боло элек, Кудай сактасын андан. Ал эми 3 уулдун атасысыз, адашпасам, Бирок өзүңүздү бойдок сымал көрсөтөсүз да? Буга эмне себеп? Мен качан көрсөттүм бойдок сымал? Мисалы, өзүңүздүн жүрүш-турушуңузду, көбүнчө балдарыңыз менен дагы социалдык Instagram баракчаңызга да сүрөттөрдү жүктөп өткенсиз. Жүктөп эле турам. Ал мен жеке жашоом бул ар ким үчүн же болбосо бул чыгармачылык менен жеке жашоонун экөөнүн ортосунда эме да, кичине кандай десем. Эми кээ бирөөнү мындай байкап калгам, эми кээ бирөө мисалы үй бүлөсүн көп жарыя кыла бербеш керек деген ой пикирлерди деле көп байкап жүрөбүз. Өзүңүздөр көрүп аткандай ар кайсы журналдарда, гезиттерде ушундай үй бүлөсүн жар салып ушинтип чыккандар болуп атпайбы? Ошолордон эми көп угуп атабыз. Анан негизи чыгармачылык менен үй бүлө эки башка болуп жанагындай болуп турган жакшы да. Үй бүлөнү сыргатып эле, бул жеке жашоо, мисалы бир сен ырыңды жакшы көрүп угуп аткан же бирөө концертиңе келип көрүп аткан адам жеке жашооң жөнүндө маалымат болуш, эми кызыкса болуш керек. Билбейм, кандайдыр мен эми чыгармачылыкка көп басым жасагандыгыма байланыштуу ошо бала чаканы кээде көп салбай калат, бирок мен жакшы эле салып турам ар дайым. Анан кээ бирөө айтып калат, сиз балдарыңызды эле чыгара берет экенсиз го дегендер деле ой пикирлер болуп калат. Эки жактан айтылат турбайбы? Чыгарбайсыз десем башкалар чыгарасыз деп. Туура. Дейм, таптык жоопту. Бир учурда жогоруда айтып өткөндөй эле, Азап деген киного катышып калдыңыз. Ошол учурда келинчегиңиз бар болчу, кош бойлуу болчу экен, Азап деген каякта? Азап киносуна катышып атканда. Анан интернет колдонуучулардын сөзү боюнча, ошол кинодо кош бойлуу мезгилинде сиз ага айтпай эле сюрприз катары тартылып, анан көргөзөйүн деп, экөөңүздөрдүн ортоңуздарда чыр чыккан деген сыяктуу болгон да, кызганып. Ошонун канчалык чындыгы бар? Эми көп деле чындыгы бар деп айтсам, ал билбейм, ошону дагы эле унутуп элексиздерби? Мен өзүм унутуп калып турмун. Жаңылашыбыз керек, аны сөзсүз түрдө. Аны чукуп турушубуз керек. Чукуп туруш керек, ооба. Бул деген интернет деген аябай жакшы нерсе экен, Негизи кино тартып атканда, бул кино сунуш түшкөндө биз негизи өзүбүздүн оюбузда бар болчу, илгертен чыгармачылыкта өзүбүздү актер жагынан дагы сынап, кандайдыр бир изденүүлөрдүн максатында ошо чыгармачылыкта актер жакка дагы аракет кылып көрдүк, бирок кантсе дагы актер болгонго аракет кылдык, бирок эми бир аз кыйынчылыктары бар экен, жоопкерчиликтери бар экен. Анан келинчегиңиз менен болгон мамиле. Ошол жакта сүйлөйлү. Ооба, ошол жакта айтыңыз. Келинчек менен болгон мамиле болгону мен кээ бир жерде ошол интервьюн эле
телевидение киного тартылып жүрүп алганда кээ бир жумуштарга эметпей жетишпей калып аттым. Анан кино бир убакта созулуп да кетти. Анан ошондуктан дагы бир аз мен бат эле бүтөт деген кинобуз көпкө созулуп кетип, анан бир аз жанагындай ошон үчүн мындай акылдашып иш кылыш керек эле деген кичине ойлор, сөздөр келди. Бирок кантсе дагы баштаган ишти аягына чыгарганга аракет кылдык. Жакшыбы, жаманбы кичине болсо дагы жанагы өзүбүздүн жумушту аткарып көрдүк. Бирок кандайдыр бир аябай деле жакшы болду деп айта албайм. Себеби кинодо бир-эки жерлеринде кичине жетишпей калды да. Анан убакыттан көп утуруп койдук. 10 айга тартылып кетти. Андан мурун Кайып булак деген кино тартылган, Рысбек Жабиров байке тарткан. Аны бир жума деле тартканбыз. Мен ошондой эле ойлоп бат эле тартылат го деп анан макул болгон болчумун. Анан ошо мындай кичине эме болуп калды. Ортодо бир-эки заказдарыбыз бар болчу, тиги чет жактарга бара турган. Ошол заказдарыбыздан кичине убакыт жетишпей ал жактарга бара албай калып, ошондуктан эле концертте мына чыгармачылыктагы клип тартып, ыр жазып, ошол жактардан да кичине аксап калып убакыт жетишпейчи. Ошондон улам болгон эле бул чыр чатак деле эмес, бул жөн эле бир эме да. Айтышуу деп. Айтыш сөз менен эле жанагындай болгон да. Сөз аркылуу. Ошончо айтышуу болуп, жогоруда айткан айтышуу болуп кетти. Мушташ болду десең. Мушташ болуп, анан гонорарыңыз канча болду? Неме менен Азаптан тапкан гонорарыңыз. Канча азаптан тапкан гонорарбы? Азаптан тапкан гонорар канча болду экен? Билем, жакшы эле. Көп эле. Көп эле жетет. Чырга татыктуу эле. Жетет, ошо чырды басты десең. Анан Ильяс Абдыразаков андан да жогору мындай бийик десе болмок, дагы көпкө жетсе болмок, бул белгилүүлүккө көп кетип эле таштап салды чыгармачылыгын дегендер да жок эмес экен да. Буларга кандай жооп беребиз? Булар элдин ичиндеги кандай ой пикир болуп атат, мен билбейт экенмин да, сырттан карап туруп. Мен мисалы кээ бир адамдарга жакшы көрүнөм деп атып, жаман көрүнүп алат экенмин. Кээ бирине жардам кылам деп атып, наоборот жаман көрүнүп алат экенсиз. Мисалы чыгармачылыкта мен көбүп кеткен жерим деле жок. Мен көбүп кеткенди бир жыргатып деле бир көбө турган деле акыбалга жеткен жокмун да. Мындай жер менен эле жүрөбүз. Анан кээ бирөө ушундай туура эмес түшүнүп калат, жаңа эле айтып өтүп кеттим. Анан бирок чыгармачылыкты тыштаган жерим жок. Чыгармачылыкты колдон келсе мындан дагы бийиктикке өнүктүргөнгө аракет кылып атам. Бирок жанагы башка ырчылар ыр жазып, анан дагы кичине сальто таштап. Спортко коюлган акчалар! Чоң утуштар! Тез арада төлөмдөр! Ишенимдүү букмекер! Анан менде ушундай суроо жаралып атат да. Ыр жазган көбүрөөк акча табылат окшойт да, ыр жазып. Себеби ырчылыкка караганда сиз ошол жака ууп кеттиңиз да, атактуулуктан эле ууп ыр жазып башка ырчыларга. Жок. Кандай десем, анын айырмасы бирдей эле. Ыр жазган менен, аранжировка жазган менен бирдей эле. Кандай концерт койгон. Негизи концертти коюш керек деп эле барып, азыр мына жерден туруп эле бир залда арендага алып ошол жерден концерт кое берсең, бул болбойт да. Бул негизи ага жетиш үчүн чыгармачылык менен алектениш керек. Акча жетпей атса ошо ыр жазып атып, башка нерсе кылып атып, ошо чыгармачылыгын топтоп клип тартыш керек. Бул нерселерди баарын айтып түшүндүрсөң, жаман көрөсүңөр десең. Айта бербегиле чыкпай атат да. Негизи ал деген ар бир нерсенин өзүнүн себеби болгон үчүн ошондой жолго барышка туура келет. Аранжировка жазат. Мурун жанагы бир ырчыга аранжировка жазып берип, ал ырчынын эртең бир жерде концерт койсоң, катышып бер менин концертиме, конок болуп деп ушинтип иштеш элек. Ошол себептен ар бир нерсенин өзүнүн жолу бар. Чыгармачылыкты мен тыштап койгон жерим жок. Просто ар кандай жолдор менен жашоо тиричилик 2019 BBC дейсең. Анан айтыптыр да, дагы эле интернет тармагында. Бул жакта менин суроомду кошподум, себеби интернеттен келген суроолор аябай көп болду. Ильяздын билими кандай дейт да, себеп дегенде адабий тилдерди, адабий сөздөрдү кошуп сүйлөгөнүн көп көрбөйбүз. Күнүмдүк эле сөздөрдү кошуп сүйлөйт. Билими кандай?
ушул суроону өзүнө берип көрүңүзчү дейт. Менин билимим жакшы, сиздикине караганда жакшы дейсиң. Негизи мындай билимим жакшы, мындай бирге бирди кошсо узун бир болот экенин билем. Мен просто мындай да, негизи мен билимди өзүм азыр бул жерден мактабасам болбойт экен. Себеби бул жерде суроолордун баары эле мындай унижать эткен, мындай бир басмырлаган суроолор экен. Эч бир жакшы суроо. Ошондой кабыл алып турса, Жок, ошондой кабыл алган жокмун, просто мындай айтып атпайсыңарбы? Мунун сүйлөгөн сөздөрү жаман болуп атат. Жок, ошол суроолор сизде айткан жокмун, мен деле ошо интернет колдоочуларды айтып атам. Негизи бул билимим боюнча мен отличниктин жолун жолдоп келгем буга чейин. Анан болгону мектепти аягына чейин бүтөйүн деп атканда 9-класска жеткенде мен гастролго кеткенмин. Мен агайларым бул чыгармачылыктагы жашоодогу биздин улуу инсандар болгон. Ал албетте өзүңүздөргө билгендей, бул кичинекейлер билеби билбейм, Абдымалик Шерматов, Гүлшайыр Садыбакасова эжекелерибиз менен гастролго чыгып кеткем. Ал дагы бул дагы өзүнчө бир мектеп да. Жанагы киши армияга кетти дегендей эле, бул биздин армиябыз, өздөрү айтып калчу, биздин армиябыз ушул силердин школ ушул жер. Биз барып бир жерге университетке тапшырып билим алыш эмес, буну башка ырчылар деле билсе керек. Бул чыгармачылык жашоодо дагы да болсо ушундай. Андан кийинки андан өткөн эмелерибиз, школдорубуз бул кабак болду, кафеде ырдап, жандүйүн менен эртең мененки кечки 7ден баштап эртең мененки 4-5ке чейин англисче, орусча, кыргызча ырларды ырдап, жандүйүн менен 3-4 жыл эмгектенгенбиз. азыр ырдайсызбы англис, орус тилде? Азыр кыргызча ырдайм. Ооба, ырдайм, конечно, кафеге, караокеге барып калганда ар дайым достор менен болуп калабы, жора жолдоштор менен болуп калабы. Же үйдө деле өзүмчө ырдап турам. Анда англис тилинде бир үн. Жок, азыр англис тилинде сөздөрүн карап ырдабасам, азыр мен азап менен арманымды 15 жылдан бери ырдай берип англис тилин унутуп койдум. Анан дагы мараң эстеп атам. Ооба, бир ушул суроо да жакпай калышы мүмкүн. Ильяс Абдыразаков эфирге келгенде эле калп эле мурдун чүйрүп эле жасалма күлөт дептир да. Камераны карап, мурдуңузду чүйрүп жасалма күлүп коет экенсиз. Бул өзүңүздүн табигый күлкүңүзбү же чын эле жасалмалуулукту камтыйбы? Жок, бул табигый эле күлкү. Кантип күлөйүн, просто эме. Ох, ой, тооба кылдым. Гүлүш керек. Мен ушундай күлкүмдү алсам не кылайын, анан табигый күлкү мындай. Танда эфирден сырткары күлүп көрүш керек экен. Негизи ушундай эле күлөм, анан эфирде дагы бираз жасалма болбосо да кичине аккуратныйраак күлгөнгө аракет кылабыз. Анан жалаңдап күлгөндө анан комментарий жазат да, тетиги ушинтип ам күлөбү деп. Ой, ушинтип дагы дегенде кечиресиздер. Ал эми шоу бизнес татал, сиз көптөн бери жүрөсүз, адашпасам кичинекей чагыңыздан баштап ырчыларды тааныттыңыз. Мажит аттуу ырчыны да тааныттыңыз, өзүңүз менен чогуу ырдап, ал дагы болсо бир өзүнүн атын тапты дегендей. Шоу бизнесте алдамчылык деген нерсе дагы жашайт экен. Албетте. Ушундай нерсеге кабылдыңызбы? Бут тосуулар же болбосо өзүңүз бирөөнү алдап көрдүңүзбү жана алдамчылыкка кабылдыңыз беле? Эми эч кимди алдаган жок болсом керек, эми бирок жашоодо эми ар кандай болот, бул бир эле шоу бизнес эмес, баардыгында эле болсо керек. Бирөө алдап кеткен, анан мындай эмнеге жакшы эле Кудайга шүгүр, андай деле учурлардан алыспыз, бирок бираз бар. Жанагы гонорарларыбызды бербей жүргөндөр толтура. Ошо гастролдорго алып барып сүйлөшүп, анан артыңардан салыбыз, анан өзүбүз дагы сураштан дагы уялат экенсиң, анан негизи концертибизди коюп анан кеткенден кийин негизи көбүнчө концерттерди сырыф кылбай, эл бизди реклама бергенден кийин даярданып, ошо бир башка барчу нерселерин, жумуштарын токтотуп концертке баратса деп анан ошентип барабыз да биз дагы. Баргандан кийин булар айла жок келди, концерти бүттү, анан кеткиле деп кетирип, анан акчаларыбызды бербей жүргөн учурлар болот. Булар кантип Кыргызстандан. Кимдер бияттат азыр айтпайсызбы? Эми бар, айтпай эле коеюн булар нерселерди. Просто өзүңүздөр билсеңиздер, угуп калсаңыздар, эфирлерин көрүп калсаңыздар, антпей жүрүңүздөр. Ошол. Негизи өзүңүз бирөөнү алдап көрдүңүз беле чыгармачыл жаат? Мен жок,
мен чыгармачылык эле жаатында эмес, жашоодо да эч кимди алдабаганга аракет кылам. Себеби бул алдаган, бирөөнүн акысын жеген бул болбойт да. Ошол бул Кудайга да жакпайт, адамга да жакпайт, туура эмес нерсе. Кайсы учурда алдайсыз? Менби эми алдаган учурларда мындай бир аз убакыттан жетишпей атсам, мындай мына үйдөн чыгып атам, азыр барып калам деген учурлар болуп калышы мүмкүн. Бирок кантсе дагы ошол обещать эткен нерсемди до конца аткарып бүткөндөн кийин анан жүрөк ток болуп калат. Ага чейин бир аз кемчилик болуп калса, анан ошол учурларда бир аз сөздү айландырып туруш керек болуп турат. Алдаган нерсени да аягында чындыгына алып келип токтотуш керек. Ачып бересиз. Бирок алдабайм. Колдон келишинче алдабаганга аракет кылам. Жанагы айтып коет го. Бирөөнүн көңүлүн түшүрбөш үчүн мисалы да бул ата-энебизди бир кыйналып жаткан болсоң, переживать этпесин деп, ой, жакшы эле деп алдап койсоң, ушундай нерселер менен алдап коюшубуз мүмкүн анча-мынча, бирок анда дагы алдабаганга аракет кылабыз. Сулууларга суктанууга акым бар деген ырды угуп жүрсөңүз керек. Жагабы бул ыр? Ооба. Сулууларга суктанууга акым бар дегенби? Ал эми сиз сулууларга суктанасызбы? Менби? Айтпайм. Чыгармачыл адамдар ар кандай болушат го. Ар кандай жерде жүрүшөт деген. Негизи суктанган учурлар болгонбу? Жок, мен сулууларга суктанбайм, сулуулар мага суктанат десең. Тамаша. Сулууларга суктанганга мен албетте суктанабыз, өзүбүздүн үйүбүздөгү сүйүктүү жарыбызга, ошол анан кимге, өзүбүздүн карындаштарыбызга суктанабыз, эжелерибизге, анан мындай суктанганда бар кыз суктанасың, бирок кандай ойдо. Ал ошол ойдун түбү туура болуш керек да. Эфирибиз аяктады. Жактыбы суроолор? Суроолор жакты, жооптор жактыбы дейсиң? Жооп сонун. Кайсыл суроолорго жооптор бар дагы? Кайсыл суроолор эсиңизде калды? Ошол көрүүчү өзүң көрүп, ошол суроо Ильяс байке жаккан турбайбы деп калсын. Берилген суроолордонбу? Берилген суроолордун баары эле жакшы. Абдан сонун. Көп жакпай калды окшойт сизге. Негизи интервью бергенде дайым эле ушундай суроолор мындай жанагындай эме болот. Не деп коет эле? Ачуу суроолор болуп калат. Анан мен дагы кээде ар кандай жооп берип калам, кээде туура эмес жооп берип калам. Ошентсе дагы жүрөккө көңүл албай, ошол баарын эле жакшы жакка буруп кеткенге аракет кылам. Анда эфирди жыйынтыктайлы. Бүгүн бизде ырчы Ильяс Абдыразаков конокто болду. Кийинки чыгарылышка чейин көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.